чексиз күндөр болсун. Анан себепкер болгон Кенжекан айымга, Кенжекан айымды мен алтын эжекем деп коем постоянно. Абдан жакшы эжекебиз. Мындай айтканда элет көйгөй коом бирикпесин тушоосун кескен эжеке ошо скорый областы боюнча. Ага чейин тушоосу кесилбей тайсалдап турчу азыр мынакей. Азаматсыз жалаң жакшылыктар коштосун. Ушундай ак дасторкондо чогулуп өтүп кеткен ошо элет көйгөй коом бирикпенин 5 жылдык мааракеси менен баарыңыздарды куттуктайм. Кудайым буйрса чоң ийгиликке жете турган, дүйнөбүздү дүңгүрөтө турган бул коом болот деп мен толук ишенем. Анан келечекте ушундай сиздерде апалар ушундай патриот болсок, анан мага окшогон балдарыңыздарды, уулдарыңыздарды тарбиялап чыксаңыздар, келечек Кудайым буйрса Кыргызстан чоң да. Келечегибиз чоң. Буга чейин 30 жылдан бери эч ким ойлогон эмес Кыргызстан. Ойлогон эмес. Эгер ойлогон болсо, бир чет өлкөдөн бир гектар болсо да жер алып коюшат эле да, ошо Кыргыз эл көбөйөт, төрөлөт, туйт деген сыяктуу болчу. Туурабы? Ансагандай мына келечек Кудайым буйрса жакшы жолдорго бардыгы Алла Кудайдын колу менен, бирок ошого биз себепкер кылсак, кылган нерсени собон алабыз да, ошон үчүн. Тамагыңыздар дандуу болсун, ар дайым ишиңиздер ийгилик, өмүрү бактылуу болуп, үй бүлөңүздөрдө, ар бирөөңүздөрдүн үй бүлөңүздөрдө тынчтык болсо, ошондон кичине патриот болуп, анан иштеген кишиге жеңилирээк болот. Ошон үчүн баарыбызга ыйман каалайлы, үйдөгүлөрүбүздүн бардыгына аман эсен ден соолук каалайбыз.